رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا Assalamu alaikum, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, жалпы мусулман эли бүгүнкү күндөн баштап баардык орозо кармаган инсандар баарыңыздардан орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Биринчиден ала келгенде орозо туткан баардык инсандарды Борбордук телеканалы орозоңуздар кабыл болсун деп айтмакчыбыз. Баарыңыздарга биринчиден ден соолук каалайбыз. Жаздын биринчи күнү жакшы башталышы. Ушул күндөн баштап быйыл 29 күн гана орозо болот деп айтылды. Азыр ошол эмне себептен 29 күн, эмне себептен 30 күн, кээде 31 күн ошол тууралуу Борбордук телеканалда биздин аалымдар, имамдар дайыма келип айтып берип турмакчы. Бүгүнкүдө болсо Дордой Ак Суу мечитинин имамы Рустам Нурханов агай бизде эфирде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Кошак болуңуздар. Жалпы биздин көрүүчүлөрдө мүмкүн болсо орозо менен куттуктап, бүгүн биринчи күнү. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Урматтуу мусулман туугандар, Алла Таала орозоңуздарды туткан орозону кабыл кылган болсун. Баарыбызга Алла Таала ошол орозо айы куттук береке кылган болсун. Иншалла ошол азыр орозонун тартиптери, орозонун эрежелери жөнүндө иншалла кеп кылабыз иншалла. Негизи агай, азыр мен башында айтып атпаймынбы? Жалпы биздин көрүүчүлөргө эмне себептен быйыл 29 күн болуп эсептелип калды да? Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келет, Муслимде келген. Силер айды көрүп орозо кармагыла, жана айды көрүп өзүңөрдү ачкыла деген да. Ошол себептен биз ошол айга карап туруп эсептелет да. Негизи көпчү кээ бир жакта ай көрүндү дейт, кээ бир жакта көрүнгөн жок дейт. Ошол маселе кандай болот? Биздин негизи эме боюнча кайсы эле өзүбүздүн региондо көрүнгөн болсо, күн бүркөө болгон болсо, анда адилеттүү бир мусулмандын сөзү менен тастыкталат да. Эгер күн ачык болгон болсо, анда бир канча бир жамаат көп болуш керек да, көрүш керек. Көпчүлүк киши көрүп, ошону айткан болсо, анда бул бардык элдерге милдеттүү болуп калат орозо кармаш. Мисалы үчүн региондорго байланыштуу деп атпайбызбы? Башка көрүнбөй калган жактарды эле бардыгы тең эле, мисалы үчүн бүгүн орозо кармады да. Алар кандай болуп калат? Алар 30 күн кармап калабы? Мисалы алганда Нарындан көрүнгөн болсо, же Баткенден көрүнгөн болсо, вообще Кыргызстан элине кете берет деген сөз. Бардыгына кете берет деген. Жакшы экен. Анда агай биздин көрүүчүлөргө да жеткиликтүү болду окшойт бул жагынан. Эми келиңиз, ушул орозо деген негизи эмне? Ошондон баштайлы. Орозо тууралуу биздин көрүүчүлөргө кенен кылып айтып берсеңиз. Орозо дегенде бул негизи сөздүктө ал-имсак дейт, өзүнүн кармаганды айтат. Шарият боюнча өзүнүн тамактан, жегенден, ичкенден, ошондой эле жынстык мамиледен тыйганды шарият боюнча орозо деп аталат да. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Я эйюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун". Аллах Таала бул жерде биз имандууларга кайрылып атат. Эгер "Я эйюханнас" деген анда жалпы адамдарга кайрылган болуп калат экен да. Ошол себептен бул жерде "Я эйюхаллазина аману" деп иман келтиргендерге кайрылган себептен бардык мусулман, момун адамдарга кайрылган болуп калат дагы. Иман келтиргендер, силерге орозо фарз кылынды, кандай эле мурдагыларга фарз кылынгандай деп. Эми ушул жерде мурдагыларга дегенден кийин бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн хадисте келет. Силер эртең менен сордукту жегиле, мында береке бар деген. Эгер силер эртең менен сордук жебей калсаңар, анда мурдагы ахли китепке окшоп каласыңар деп. Ушул жерден биздин мурдагылар менен кийинки азыркы алхамдулилла мусулман пайгамбардын хадисинин негизинде биз эртең менен туруп, бир жок дегенде суу менен болсо, курмада менен болсо да оозду бекитип коюшубуз керек экен да. Ошо ниет кылып. Ошондо анан биздин айырмабыз ошол жерде экен да. Сухурда деген айырмабыз. Негизи бизде эркек балдарга 12 жаштан, кыз балага 9 жаштан баштап орозо кармагыла деп айтылат экен. Медициналык илимдер жактан ала келгенде, ал өсүп келаткан балдар, кыздардын ден соолугуна тескерисинен зыян келтирип коет. Ошондуктан
кичинекей балдар кыздар колдон келсе кармабай эле койгула деп айтылат экен. Ошого кандай айтасыз? Негизи бул жерде шариатта 9 жаш деп 12 жаш деген себеби мурдагы илгеркилер эрте жетишкен да. Ошол себептен балагатта бул жерде балагатка жеткен болсо дейт. Мисалы кээ бир жигит, кээ бир мамлекеттерде ысык болгонго байланыштуу эрте жетилип калат экен да. Анан кээ бир жерлер суук болгон себептен кеч жетилип калат экен. Ошол үчүн балагатка жетсе деп китепте балагатка жеткен болсо деп 12 деп айткан жок. Балагатка жеткендерге. Балагатка жеткен деген бул бойго жеткен деген сөз да. Бул туура эле болуп калат да шариатта. Ошол үчүн кайсы бир мен балагатка жеткенде баягы ар кандай өзүнүн белгилери болот. Ооба. Ошолордун себебинен уже бул адамга ошол үчүн бай хадисте келет да. Шайтан алдаганбы десе ошондон билинип калат да. Ошонун негизинде анан бул балагатка жетиптир деп эме кылат. Анда ошол биздин дарыгерлердин айтканы деле туура экен да. Биздин Кыргызстанда деле ушул колдон келсе кичинекей балдар кармабай эле койгонго туура келет. Анткени жаңы өсүп келаткан балдарга кичине тоскоол болот деп член соолугуна. Балакатка жеткен бул 15 жаштан ары туура болот окшойт. Анда биздин Кыргызстандын баягы аба ырайысына алсак. Эгер кээ бирлер ошол бизде деле эрте жеткенде болуп калышы ыктымалы бар да. Биз эми чектеп айта албайбыз. Эгер кээ бирлердин эмесине жараша эрте жетип калышы мүмкүн. Ошол үчүн балагатка жеткен, бойго жеткенге бул парз болот да. Бул эми мурда 12 деп айтылып калган. Ошол үчүн эhtiyattan эгер 12 жаштан баштап кармаса жаман болбойт да. Биз буга чейин сураштырганда ошо биздин көрүүчүлөргө дагы ортого суроо салгандай ошо Instagram, Facebook, YouTube баракчалары аркылуу бизге суроолор келди. Орозонун кармаганда башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн кармап койсо ошол жетиштүү болот экен 9 күн деп. Булар баягы жетил электерге өзүн көндүрүш үчүн кылат да. Бирок балагатка жеткенден кийин, бойго жеткенден кийин бул милдеттүү түрдө толук кармаган милдеттүү парз болуп калат да. Жана аятта да айтты, силерге ыйман келтиргенге орозо фарз кылынган, кандай эле мурдагыларга фарз кылынган деп. Анан айяма маъдудат деп атат да. Саналуу күндөр. Бул саналуу күндөрдө ошо жанагы башына айтып кеттик, айды көрүп кармагыла, айды көрүп оозун ачкыла деп. Ошол кээде 30 күн болуп калат, кээде 29 күн болуп калат. Анан алхамдулилла азыр бүгүнкү күндө бизде муфтиятта жакшы эмелер бар. Ошолордун негизинде, фатванын негизинде алар айтып, жалпы азыр бүгүнкү күндө жетишкен болуп атат. Эмелерин көрүп, айды көрүндү. Паланчы мамлекетте же буякта мамлекетте көрүндү, оозу ачкыла деп фатва келет. Ошонун негизинде оозу ачылат да. Же ошонун негизинде орозо кармагат. Бүгүнкү күндө ошонун үчүндө орозо кармап атабыз, алхамдулилла. Буйрук фатванын негизинде. Эми ушул бүгүн атайын орозо деген эмне деген тема коюлду да. Ушул орозо жөнүндө мындай көбүрөөк кеп кылып туралы. Балакатка жеткенден баштап ушул балдар, кыздар орозо кармай берсе болот экен. Ал үчүн сиз өзүңүз айтып, мына биздин Дордой Ак Суу мечитинин имамы келип, жалпы элибизге, жумурай журтка, канча миллиондогон элибизге Instagram, Facebook, YouTube, ошондой эле телеканал аркылуу жеткирип аткан учуру. Бүгүн биринчи күн болгондуктан кээ бир тааныштар ортого жазып калды, уктап калдык дейт. Бул мындай болуп калат бул жерде. Орозо Рамазандын орозосу, анан назыр деп коет, назма аян деп коет. Белгилүү күнгө кармап, ушу күнү кармайм деп назыр кылып ичип коет, ант ичип коет да. Ошол экөөлөргө булар түндө ниет кылса деле боло берет. Күндүзү эчтеке жебей калды, ичпей калды. Эртең күндүзү чак түшкө чейин жебеген болсо эчтеке жебеген. Мен бүгүн орозомун деп ниет кылып койсо, ниет кабыл болуп кала берет. Ошондо суу ичип, же болбосо дагы ушундай эч нерсе кылбай эле, жөн гана ниет кылып эле койсо, мен кошулуп орозомун деп койсо, орозомун деп койсо боло берет. Уктап калган болсо, таң алып кетти. Болду. Чак түшкө чейин ниет кылса, ал кишинин ниети өтө берет. Ол Рамазанда. Анан берки каза Рамазандар, нафил Рамазандар болар, аны түндө ниет кылыш керек. Рамазан айындыкы бул ошол чак түшкө чейин ниет кылса, мунун ниети өтө берет деген сөз да. Ошондой эле дагы ушул орозого да коңшу мамлекеттерде мындай фатва чыгарылып айтылган экен.
Негизи мурда айтылчу адам баласы 40 күн тазаланып, анан ошо 40 күн даяр болгондон кийин анан орозо кармаса кабыл болот депчи. Коңшу мамлекеттерде болсо айтылып атат, бул ниет кылып, эгерде жанакындай ачуу ичимдик ичип дагы ушундайлар кылган болсо, 2 күн убакыт болсо да токтотуп туруп, андан ары ниет кылып орозо кармап кете берсе болот деп. Бул жагы кандай болот бизде? Негизи алхамдулилlah мусулмандар таза да, таза болуш керек. Бир гана орозо эмес, даже гыйбат да, бирөөдү ушак да кылбаш керек. Орозо кармаган адамчы. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисте келет да, баягы чачалып аткан болот, бирөө чач алдырып аткан болот да, анан келип пайгамбарыбыз көрүп, чач алдырганда ачылганда көтөм оозу ачылып калды десе, ойлоп ошондо кээ бирлер туура эмес түшүнүп калган экен да, кандай мындай болуп калды деп. Пайгамбарыбыз айткан, бул гыйбат кылып ушак кылгандыгы үчүн оозу ачылып калды деп айткан. Бул оозу биздин фик шарият боюнча оозу ачылбайт, бирок гыйбат кылгандыгы үчүн орозосу кемип калат деген сөз да. Орозосу кемип. Ал эми бул жерде биз албетте ага чейин биз ошол ниетти тазалап, өзүбүз ниет кылып, пласт нерселерден өзүбүздү тазалап туруп, анан кийин иншалла бул хадисте келет, адам баласынын бир амалы өзү үчүн дейт. 10 эсе сооп, 700 эсе сооп. Бирок орозо мен үчүн дейт да. Эми биз орозону Аллах үчүн кармашыбыз керек да. Аллах үчүн кармагандан кийин өзүбүз ушундай жаман нерселерден таза болуп, анан кийин ушул ниет кылып, иншалла ошол орозону кармаш керек. Анткени Аллах Таала соону мен берем деп атат. Анткени башка амалдар рия болуп, эл көрсүш үчүн болуп калат экен да, бирөө намаз окусачы. Анткени бир киши келип намаз окутуптур да. Намаз окутуп, аябай үркүндөр ордунда, саждалар ордунда, аябай тургандар ордунда экен. Анан бир киши келип машалла деп мактаптыр да, аябай сонун окуйт экен десе, деп карап туруп, ошону мен орозомун деп айтыптыр да. Бул жерде көрсө, эл көрсүн үчүн болуп калат экен. Ибадатта ошондой, бирөө кыраат, аябай сонун кыраат кылат, эл көрсүн үчүн болуп калышы мүмкүн экен. Бирок орозодо бирөө орозомун деп айта алмайынча эч ким билбейт Алладан башкачы. Ошон үчүн бул орозону калыс Кудай үчүн кармашыбыз керек. Анан ошол тамак жебеш керек, башка суу ичпеш керек. Эгер жанагы унутуп калып жеп алган болсо, ичип алган болсо, хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте келет, бул Аллах Тааладан болгон сыйлык дейт. Сенин суз канган саганың кандырылды, курсагың ачылды, Аллах Таала сени тойгузду. Бул Аллахтан белек деген хадисте келет. Ошол нерсени айтайын деп аткам мен дагы. Анткени орозо бүгүн биринчи күн жаңы башталды да. Көпчүлүгү суу ичип алат. Же болбосо үйгө киргенде баягы биздин көнгөнүбүз боюнча чакырып кел нан ости десе, дагы остип алат. Анан алардыкы эмне болуп калат? Билбесе, унутуп калган болсо, бул кабыл боло берет. Унутуп калып, бирөө бизде ошондо биринчи күнү ошондой болуп калат да. Алманы көрсөң, жегиң келип жеп аласың. Суз чаңкан болсоң ичип аласың. Бул унутуп калган болсо, бул орозосун ачпаш керек да. Ошол жерде көңүл буруш керек. Кээ бирлер ичип алат да. Мен орозо эле эми ачылып калды деп турган бирөө туру ачып алат да. Ал дурус эмес. Унутуп калып ичтиңби, сен орозоң кабыл боло берет. Сен ошо орозоңду улантып кете беришиң керек. Эми ичпешиң керек. Атайлап ичкенде айырмасы бар да. Унутуп ичкенде өкүн айырмасы. Унутуп ичкенде бул Аллах Тааладан болгон сыйлык болуп калат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мүмкүн болсо мынакей бүгүнкү Дордой Ак Суу мечитинин имамы Рустам Нурханов мырза келип өзүнүн ушундай жакшынакай орозо жөнүндө жалпы түшүндүрмөсүн айтып берип турган чагы, биринчи жолу орозо кармагандарга, же болбосо буга чейин деле кармап келатып, орозонун биринчи күнү болгондугуна байланыштуу баягы көнүп калган адатыбыз менен аяктан болбосун сууруп алсак, билбей, байкабай, ошонун баардыгы тең кечиримдүү болот экен. Ошондуктан байкабай суу ичип, даам оштип алсаңыздар, оозун ачылып кетти деп оозуңуздарды ачканга болбойт экен. Ал туура эмес болуп калат экен. Ал байкоосуздан сиздердин сууруктап ачып алганыңыздар, айтып атат Рустам мырза, Кудайдан келген белек деп, Ошо мунун баардыгын тең ошо жараткандан жакшы мындай келип аткан, балким чын эле кыйналып аткан кишиге суурутатып коет.
Ушул орозону кышында, күзүндө, жазында баягы убактылар кичине жылыш болуп баратпайбы? Анан эң узун убактылары мисалы үчүн 18 саатка чейин барып калабы. Ошол тууралуу да бизге келген суроолор. 18 саат жайдын күнү жанакындай ысыкта тамагыбыз кургап, бирок жумушубузду да кылып аттык, орозобузду да кармап аттык. Бирок алардын укканы боюнча бир күндүк орозо 3 күнгө тете болот деп айтыптыр да. Ошол чындыкпы? Жок, ал андай эмес. Бир күндүк эле эсептелет. Күн кандай болбосун, кыска болобу, узун болобу, узарып кетеби, жай болобу, кыш болобу, ал каралбайт. 3 күн бул негизи андай жок да. Даже сиз Меккеде да кармасаңыз, ал 3 күндүк болбойт. Негизи фазилеттер бар. Орозо бүткөндөн кийин ага улап 6 күн кармаган болсоң, бул 1 жылдык сооп берилет деген фазилеттер бар. Соо жагы. Мисал алганда, намазды үйдө окуган болсоңуз, бир сооп, мечитте барсаңыз 27 эсе сооп, харам мечитке барып окусаңыз 100 000 сооп да. Бул соо эле болот, бирок бир эле өкүмдөн кутуласыз деген сөз. Ошондой эле сиз мына орозодо узун болуп кандай болот? Орозо кармаган болсоңуз, ал бир күндө эле кутуласыз да, 3 күндөн кутулбайсыз да. Бир эле күн ошонун мойнуңдагы карыздан милдеттен кутулган эсептелесиз. Бул жагынан дагы мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, силерден келген сурооңуздарды биз бүгүнкү ошо Рустам мырзага узатып атабыз. Бул жагынан да толук маалыматты алдыңыздар деген ойдобуз. Ушул эле орозо боюнча ден соолук жагынан кыйналгандар, мисалы үчүн азыр деген элибизде кант сахар деп коюшат. Ошол оору көппү? Ал оору үчүн негизи диета карматат врачтар. Ошол диета кармагандар баардыгы тең баары өзүнүн убагы менен кыйналып, кичине ден соолукта баары баягы убактысынан өткөрүп, убагы менен дарысын ичип, суусун ичип ушинтип турушат экен. Алар орозо кармабай койсо эмне болот? Шариатта шариат жеңил да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам яссиру ва тассиру, баширу ва тунафиру, жеңилдик кылгыла, сүнчөлө качырылбагыла деген. Шариатта баардыгы айтылган, китептерде баардыгы бар. Оорулуу адам орозо кармабайт. Бирок сакайгандан кийин кармап берет да. Анан жанагы шайхыл фани деп коет, жанагы картайып калган, ал жакка жакындап калган деген сөз. Булар орозо кармабай туруп, орозо кармаган ордуна фидия берет булар. Фидия деп жанагы бир кедейди тойгозот да, жарым со арпа менен будайдан бир со арпа менен курман баасын берип коет. Же болсо бир кедей бечара мусулманды эртең кечки оокатын алып берип койсо, бул аксакал кишилер үчүн ошо фидия берилет дагы, булардын орозосу өтүп кала берет. Ал эми оороган адамдар булар жакшы болгондон кийин кармап берет. Буларга фидия берилбейт. Булар жакшы болгондон кийин анын орозосун кармап берет. Башка күндөр. Айыккандан кийин. Ошентип түшүндүрүңүздөр биздин көрүүчүлөрүбүзгө да. Бул азыр туура маселени козгоп кеттиңиз да. Будайдын баасы менен. Дагы ушундай, мисалы үчүн ушуну биздин көрүүчүлөр дагы ошол жөнүндө да суроо салган да. Көпчүлүгү будай мынча сом, анан быйылкы бере турган акча 80 сомдон кешип ашынабы деген суроолор келди. Бул ошону тактап өзүңүз айта кетсеңиз. Азыр жылда эле баалар өзгөрүп атпайбы? Ошол себептен шариатта жарым соо будай деп муну азыр бүгүн муфтияттан булар баардыгы чыккан. Фатвалар элдин баардыгы эме кылынган, мечиттерге чапталынган. Будайдын баасы менен, арпанын баасы менен, курман баасы менен деп бул колундагы жокторго башка айтканда булар ошо будайдын баасы менен бүгүн айтып кетти 80 сом деп. Булар ошо 80 сом менен берет да. Ал эми жанагы колунда барлар булар курма менен баасы менен берилет да. Ошол ар ким өзү билет да. Бүгүнкү күндө эми көпчүлүгү эле Кудайга шүгүр болуп калган. Азыр курманын баасы менен берип калган көпчүлүгү, же мейиздин баасы менен берип калат да көпчүлүктөр. Булар жанагы бул фидия жанагы аксакал колунан келбегендер ошончодон төлөп берет да. Ал эми оораган адамдарга бул жок. Башында
Bul mындай аят түшкөн эң башында. Кимдин эгер эмеси фидияга күчү жеткен болсо, анда бул ошол фидия берсин дегенден кийин көпчүлүгү кармабай калган орозону. Берип коюп эле, муктаждарга берип коюп эле, байлар кармабай калгандан кийин анан аят түшкөн. Аман шахида шахра фалиясумха деген жалпы аят түшкөн. Ким эгер айды көрсө, ордон кармасын деген буйрук түшкөндөн кийин бул өкүм күчүнү жоготуп, ошонун баардыгы фидияга мүмкүнчүлүгү бар да орозо кармап калган, фидияга бербегенге мүмкүнчүлүгү жоктор да баардыгы текш орозо кармап калган да. Бир гана ошол фидияны бул орозо кармагандан кийин фидияны жанагыдай берет өзүнө. Бул деген фидия деген сөз адамдын денесинин зекет экен. Зекет болсо бул малдын зекети экен да. Бул дененики, биз өзүбүздүн бир жылда бир жолу өзүнүн ошондой фидиябызды, орозо фидиясын берип турабыз да. Бул ошол айт намазга 2 күн калгандан бери баштаса жакшы экен да. Алдын ала да берип койсо дурус боло берет экен да. Фидиясын. Ошону сиздер деген жалпы мындай жалпак тил менен фидия деген эмне? Бул фидия деген ошол азыр эле айтып кеттик. Адамдын жанагы маанилери көп экен да. Фидия деген сөз которгондо кээ бир алымдар садака деп которуп коюптур. Кээ бир алымдар болсо бул дененин зекети деп которуптур да. Ошол орозо кармаган адам жана орозо кармабагандар деле булар ар бир мусулманга бул фидия берүү милдеттүү да, важип болуп калат да. Ошо жанагыдай даже наристелерге де бериш керек болуп калат да. Азыр бүгүнкү күндө кулдар жок, илгери ошол кулдарга да кожоюнда берип турган да. Ошол бирок ичиндеги балага бербейт да. Ошо канча жан бала болсо ошого берет. Анан эгер баласы улуу болсо, иштесе баласына бербейт, ол өзүнөн берет да. Фидияны. Өзү акча таап калса, кичинекей балдарына гана берет. Мисалы үчүн бир атанын бир 10 уулу бар болсо, ал 10 уулдары чоңойгон болсо, бойго жетип өздөрү иштеп жүргөн болсо, ал ата ошо 10 баламдын атынан деп берип койсо, ал туура эмес болуп калабы? Ал боло берет. Негизи ал ар ким өзүнүн малынан бериш керек да. Эгер ошол нерсени биз милдетти түшүнүп алышыбыз керек да. Бул ар бир биздин милдет. Өзү иштегенден кийин өзүгө байлы мал болгондон кийин өзү бериш керек да. Эгер берип койсо, аялына берип койсо, же балдарына берип койсо, бул өтө берет шариатта. Балдар атага берсечи? Анда боло берет. Атасына, апасына атап берсе, баары бул өтө берет ошол. Ниетке каралат да. Ошондо быйыл 80 сом деп акчалай бергенде. Акчалай бергенде 80 сом деп. Ошону дагы жазышты да. Ар бир жан башыга. Ар бир төрөлгөн баладан баштаган аксакалга чейин 80 сомдон бериш керек экен. Ошону бизге дагы ошол жөнүндө жазылды. 80 сом бул кымбат эмеспи? 1 килограмм буудай 80 сом турабы депчи. Жок, бул жарым со болгондо 1 со 3 килограмм 200 болот. Бул ошонун жарым болгондо 1 килограмм 600-700 болуп калат да. 3 килограмм 200? Негизи 1 со деген 3 килограмм 200 грамм болот. Жарым со будайдан да жарым со берилет. Ошонун 1 кило 600 экен. Ошондой болот. Арпа менен курмадан мында 1 со берет, толук 3 килограмм 200дөн берет. Мисалы бир гана биз будайдын гана эмесин албайбыз да. Биз арпаныкын да алсак болот, курмакын да алсак болот. Бул ошо ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө боло берет. Ошондо бул негизи орто бааны алат да. Орто бааны алып туруп, ошону эсептеп. Бул жерде эми алхамдулилла уламалар кеңеши бар, фатвалар бар. Булар баардыгын эсептеп, орто бааны алып чыга берген биздергечи. Жеңил болбосун деп. Анткени биз жанагыдай кээ бирлер кымбат болуп калат, аз болуп калат деп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн булар эттиактык жагын алып, ошол ортону эсептеп, бааны бизге даяр кылып чыга берген өтө жеңил болуп атат. Болбосо биз будай алып туруп, бирөө жарпа алып туруп, бирөөнүн үйүнө бир муктажга барып бериш керек эле да. Бирок шариатта ошонун баасын да берип койсо боло берет да. Ошонун баасы менен бир муктажга берсе болот.
Az бүгүнкү күндө жанагы муфтияттын азыр сайттары чыгарып атат, мечиттерде 3-кө бөлүп койду. Bir bölük sadaka fitir, bir bölük sadaka, bir bölük zekat депчи. Ошону келип туруп өзүнүн каалаган эмесине көркөт менен которуп койсо болот. Же болбосо мечиттердин яшиги бар, ага берип койсо болот. Адамдын өзүнүн эрки. Кайсы жерге ыхлас кылат, ниет кылат. Ошо бир муктаж таппай калган болсо жанакыдай кылат. Эгер бир муктаж таап калган болсо, ошол сиз айткандай жанагы 10 киши болгон болсо, 8 сомду bir muhtaçga berse, ошол bir muhtaçlığı бүтүп калат. Ошол жөнүндө дагы. Мисалы, ошону айтып атпайбызбы? Жанакы ошол эле орозодо 30 күндө орозо садаканы бериш керек деп айтат. Ошону сөзсүз түрдө эле мечитке эмес, бир үй бүлөгө да берип койсо. Muhtaç үй бүлө болуш керек. Muhtaç үй бүлөгө. Muhtaç үй бүлөгө берсе болуп калат. Кээ бири болсо айтып атат, мен ошол жака бергенден көрөк, мечитке же бирөөгө бергенден көрөк, бул жакта жашагандар мисалы үчүн айылда турган ата эне барып, оозун ачтырып, мал жандык союп болобу, дасторкон даярдап болобу, ошондой кылып койсом, анын сообу андан да чоңураак болуп калышы мүмкүн депчи. Жок, бул ооз ачырганда ага жүрбөй калат. Ал ооз ачырганда ал бул ифтар деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисте келет да, силер ооз ачыргыла, ар кимдин эле өз күчү жетпейт эгер жок дегенде бир утам суу менен болсо, бир курма менен болсо да, сүт менен да, бир утам сүт менен болсо ачырып койгула деген, ошонун орозо кармаганын соогун аласыңар деген. Бул өзүнчө тема болуп калат дагы. Бул жанагы фидияга тиешеси жок болуп калат. Муну жанакыдай шариаттын көрсөткөн негизинде же акчалай бериш керек, же жанакыдай көрсөткөн будай же арпа же курма же мейизди апарып туруп ошо муктаж адамга бериш керек. Ошол өзүнүн муктаждыгын туруп алсын да. Бүгүнкү берүүбүз урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, Дордой Ак Суу мечитинин имамы Рустам Нурханов мырза ошо орозо деген эмне деген сөз боюнча башталып келип, дагы көптөгөн сиздер салган суроолорду дагы узатып берип алдык. Негизи балакат жашка чыккандан баштап орозо кармаш керек деп айтты. Анан калганы ден соолукка. Кыскасы, ар бир инсан орозо кармаганга милдеттүү болуп калабы? Бул Алла Таала бул жерде айтты да, иман келтиргендерге силерге фарз кылынды. Бул фарз болот. Оороган адам сакайгандан кийин кармап берет. Картайып калып орозого алы жетпей ахирет жагыга аз калган болсо, буларга жеңилдик берилип туруп, булар орозо кармабай туруп, булар жанагы фидиясы менен 60 кедей тойгозуп койсо, мейли бир күндө болобу, мейли күндө болобу, бул толук орозо кармады деп болуп калат аксакалга. Ал эми жашы жетпеген балагаттарга бул милдет болбой калат. Анан сапарда чыккан адамдарга буларга ыктыяр берилет. Сапар адамдарга, ошо буларга шарият ушундай жеңил баардыгын бизге айкын эме кылып көрсөтүп койгон да. Сөзсүз түрдө ооз бекиткенге, ооз жапканга аракет кылышыбыз керек экен. Ал дагы бул ошол фарз болуп эсептелет. Себеби Кур'ан Каримде Аллах Таала мынтип баяндайт да, силер хайтел абият дейт. Ак жип, кара акта немеңе токтоткула, кара жипте жегиле деген өкүмдү мааниде айтылган да. Ошондо bir сахаба Муслимде келген. Ошол жипти, ак жипти, кара жипти бутунан байлап алып, аны ошол карап ооз бекиткен экен. Бул ошонки Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандан кийин анан аят түштү. Фажр деген, таң атканга дегенден кийин булар бул жөнөкөй жип турбайбы? Бул таң, биз ошо таң атканга чейин ооз бекитиш керек деп анан ошондо болуп калган да. Бул фарзы ниет болот. Анан ошол ниет кылганда таң ата элек, аз бүгүнкү күндө жеңил болуп калды бизге. Бая эшикти ачып, айнекти карап, кармагандар жок болуп калды. Бүгүнкү күндө даяр бизде муфтиятта, уламалар кеңеши, башка эмелер аз даяр кылып чыгарып койду. Ошо бүт эмелер менен ошону карап туруп эле ошого чейин оозун бекитип коюш керек. Анан жанагыдай сахаба, бир сахаба жасынын астына ак жипти, кара жипти койгон, андай болбойт бүгүнкү күндө, алхамдулилля. Ошондон кийин аят түшүп, ошонун негизинде бул таң жүргөнгө чейин кармап калган. Аны Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүргөн да. Бул таң экиге бөлүнөт да. Бирөө жалган таң, бирөө чын таң болот. Жалган таң узун сызык болот да, актык. Артадан караңгылык кууп келе берет да. Бул кезде жесе исе боло берет.
А чыңтан уже чыкканда биз токтотуш керек. Уже бул баягы караңгылыкты сүрүп кете берет, жазып жүрө берет. Ошого чейин оозду бекитип калыш керек. Жебеш керек, эчтеке жебеш керек. Ошого чейин жесе эч ким болсо бул дурус болуп калат да. Атайын убактыңызды бөлүп, Борбордук телеканалга келип, орозо деген эмне деген суроого жалпы көпчүлүк биздин көрүүчүлөргө кенен түшүндүрүп бердиңиз деп ойлойм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ишиңиздерге ийгилик, тенчсиздик болуңуздар. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Рустам Нурханов дагы бир жолу баса бергилеп айталы, Дордой Ак Суу мечитинин имамы. Кийинки берүүбүзгө дагы буюрса биргеликте дагы ушундай эфирди жүргүзөбүз. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Кайра көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Ramadan ya Ramadan